дайым мыкты асыл нерселердин аз экени не өкүнөсүң. Тескерисинче кемчилик, зыяндуу нерселердин көбүнө өкүнөсүң. Анан калган кубанганыбыз ушу дүйнөдө баары бир күндөн күнгө адам өзү өзгөрүп, жакшы жолдо адамдык оз ыйпасын жөндөп, сактап алып жүрүшүндө, үйрөнүүсүндө турат. Бул жашоо өзү үйрөнүү экен. Өзүмдүн бир ырымда да айттым эле. Билгендерге бул дүйнө күндөн күнгө үйрөнүү, билбегенге бул дүйнө көрдөн көргө сүйрөлүү деп. Ансыңарындай анда ушундай. Эми бул кош нерсе дайым бул теңдикте. Актаңдай акын Элмирбек Иманалиев ооруканада үзүлдү. Бул тууралуу төкмөнүн жакындары билдиришти. Маалыматта кант диабетинен жабыркап жүргөн акын ооруканага бүгүн кечинде түшкөнү айтылды. Эскерте кетсек, Иманалиев 42 жашта болчу. Артында 2 кызы, 3 уулу калды. 2 небереси бар. Кыргыз Республикасынын эл артистинин төкмөлүктөн тышкары обончулук, актерлук, манасчылык өнөрү бар болчу. Анын калеминен жаралган ырлар көптөгөн аткаруучулардын репертуарына кирген. Мындан тышкары шакирттерди даярдап, азыркы өнөрпоздордун сап башындагы алпакын эле. Ал 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жаракка келген. Аккан арыктан суу агат. Элмирбек Иманалиевдин чоң энеси кадимки Токтогулдун үзөңгүлөшү Эшмамбеттин кызы болгон. Андыктан улуу өнөр канында бар. Элмирбек 4 жашында тамга таанып, алгач эле окуган китеби Манас болгон. Манасты жаттап, кээде оюнан дагы чыгарып алып айтчу. 3-4 класста окуп жатканда ыр жазуу дымагы ойгонуп, классташ кыздарына сүйүү саптарын арнай баштаган. Комуздун коштосунда ырдаган өнөрүнүн тушоосу 6 классында кесилген. Таланты атактуу акын Тууганбай Абдиевке жагып, шаарга алып кеткен. 15 жашында Актаңдай 93 фестивалында баш байгени жеңип алган. Иманалиевдин төкмөлүк өнөрү тууралуу көпчүлүк айтышка түшкөндө буйдалбай шар төгөт. Сөзүнүн көркөмдүүлүгүнө, уйкаштыгына, оонуна өзгөчө көңүл бурат. Ар бир акын менен айтышканда ар башка оонго салып ырдайт. Мисалы, казак акындары менен айтышканда комуздун, домбуранын коштосунда казак обондору менен сабалата төгөт. Ал сахнада өзүн эркин кармап, жадырап чайнап отуруп айтышат деп сыпатташат. Бирок бул кезде кандай сөздөрдү артта калган жакшы го. Бирок жакшы сөздөр башта калган жакшы го. Болжоп көрсөм чынында болбостур ага кайгырган. Болбостур бирок чынында сөзүнөн калып айрылган. Жакшы го деймин байталың, ошо жарабаган айгырдан. Обончу актер. Көпчүлүк сүйүп уккан бир канча муңдуу ырлардын дагы автору. Жалгыздыктан жадап бүттүм, Аксекет, Булбулум, Боздотпочу аттуу эл арасында белгилүү ырларды жараткан. 2003 жылы Кыргыз улуттук Токтогул Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрында коюлган Токтогул аттуу пьесанын башкы каарманын Токтогулдун ролун ойногон. Sen gelip kaysı düğüneden sezinge saldım türbeden gözünden çıktım Алгачкы сүйүү аруу махабат. Төкмө акын биринчи жубайы Гүлбор Оскул кызы менен 1994 жылы таанышкан. Анда Элмирбек 15-те, Гүлбү 16-да болчу. Жигит филармонияда, кыз Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайында окучу. 1 жыл сүйлөшкөндөн кийин баш кошушкан. Ортодо 2 кызды тарбиялап, 15 жыл бактылуу өмүр сүргөндөн кийин 2 ача жолго түшкөн.
Жарым Нурзаттын кесиби медицина кызматкери. Андыктан чыгармачылыктан алыс адам. Элнурбек Иманалиевдин экөөбүз ооруканадан таанышканбыз. Бир учурда ден соолугума байланыштуу тез ооруканага жатууга туура келди. Ал менин жеке медайымым болуп таанышып калдык деп айтканы бар. Жубайлар 3 баланын ата-энеси болчу. Учурдун көзгө басар акындарынын сап башында эле. Алган сыйлыктарын санап отурсак ого эле көп. 2016-жылы маданиятка кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти намына ээ болгон. Бир нече ырлардын автору, айтыштардын жеңүүчүсү болгон.